Азыр дагы бул жакта дагы түзөтүлдү. Сурагыла деп атат да, район миллион жөнүндө сиздин оюңуз. Мен бир канча жолу айтпадым. Же кандайдыр бир жигиттер топтолуп алып мамлекетти башкарып атат. Же мамлекеттин ак же кара деп айтканга даремети жок. Эгерде баягы комиссия Айдар мырза айткандай комиссия түзүлдү, байлыктарын текшергиле деп. Эмне деген жыйынтык чыкты? Ошол комиссиянын жыйынтыгына эл ишенбей, кайра ушул суроону берип атса, демек бул бийликтин баркы ноль. Анда токтоосуз түрдө кетиш керек булар. А эгерде ошол комиссиянын чыгарган жыйынтыгы туура болгон болсо, анда оозуңа талкан салбай чыгып түшүндүрүп айт. Түшүндүрүп айта албайсың, себеби сен чоркоксуң, сен дөдөйсүң. Сен караңгысың, айта албайсың. Айткан нерсеңин бүт баары жалган болуп чыгат. Ушул гана. Эми кайра-кайраны айтып бергенден же оозуңда бал пайда болуп кетпей, же ачуу болуп кетпейт, туурабы? Коррупционер деп кайра-кайра кыйкырып аткандан кийин далилде. Далилдей албайсыңбы? Анда чык, колумдан келбей калды деп кет. Кандай дейсиз? Башка жолу жок. Мен тийиштүү органдарда иштесем, мен түздөн түз ошого жооптуу болгон болсом, айтмакмын. Мунусу туура, мунусу туура эмес деп. Анан көптөгөн элдердин катарында жүрүп, эч кандай иликтөөлөрдү жүргүзө албай атып, маалыматтарын бүгүн карасам, мына генералдын бааркын карагылачы, кыргыздар. Намысыңдан жерге кирип кетесиң, айланайын. Мына өткөндө Баткен областында белгилүү бир инсан 2 жол тандабасты милиция кызматкерлерине белекке тапшырды деп чыкты, туура? Анан министри баш болуп чыкты. Жок, белекке тапшырган жок. Биз ылдамдыкты күчөтүп койгон үчүн биз аны токтоттук деп. Жок, андан кийин видео көрсөтүп койду. Бата берип атат. Жакшылыкка колдонгула деп. Андан кийин Кашкар кетиш керекпи? Айнанайын. Мына карагылачы. Россияны караңыздар. Бир журналист блогерди туура эмес кармап койгондугу үчүн 2 генерал кызматтан кетти. Өтө жогорку кызматтагы генерал. Канча полковник кызматтан кетти. Себеби элдин ишениминен кеттиңер деген маселе менен Путин кызматтан бошотту. А биздин генералдарың не деп табдырып атат? Не деген жалгандарды таратып атат? Вице-премьериң не деген жалгандарды таратып атат? Эч бир айткандары бири-бирине шайкеш келбейт. А мамлекеттин жетекчисимин деген азаматың отурат го оозуна талкан салып. Жак дебейт, же көк дебейт. Мына өткөндө жазыптыр. Көрүнгөн жака учканча ушул маселеге чекит коюп койсоңуз жакшы болмок деп. Бул бүгүнкү күндөгү мамлекет башчыңар саякаттаганды укмуш жакшы көргөн азамат экен да. Ушу бир токтоосуз эле бир саякаттап турса экен. Эми ошону дагы аябай чоң жетишкендикке көрсөтүп, Япониянын жаңы императорунун кызматка киришүүсүнө катышты. Эмне болду катышып? Эмне чыкты, Кыргызга эмне пайда болду? Сенден башка кайсы мамлекеттин президенти барды? Бул не деген намыссыздык? Анан ал жака борт менен учпай, самолет менен учуп кетти. Айнанайын, ал жака учуп бара турган самолетуң досу учасыңбы? Ушул самолетту 2006 жылы Россия Федерациясынын президенти Курманбек Бакиевке белек кылып берген эле. Азыркы учуп аткан самолет. Ошол Бакиевдин жасаган кабинетинде, Бакиевдин жасаган столунда отурасың. Андан бери 10 жыл өттү. 10 жылдын ичинде же бир учак ала албасаң, же бир стол жасай албасаң, эмне кылып отурасың мына отурумдукчулар? Революция жасаган жоокерлер. Тырмакчанын ичинде. Ал жака бардың, бир чай иштиң, япон чайынан берип койду. Менимче ошол жердеги элчи айтты да, ошол жерге келип бериңиз. Же бул жердеги отурган тышкы бөлүмүнүн жетекчиси айтты. Ошол жака эптеп бир чакыруу кагазын алып бер. Башка кыла турган иши болбосо, көрсөтө турган иши болбосо, эптеп баягы бир журналисттердин кызыкчылыгын пайда кылыш үчүн эмертең Аравияга учуп атат дейт. Эмне кыласың барып, айтчы? Эмне пайда табасың келип? Анан биз мындай бир жоопкерчиликтүү карашыбыз керек да. Жалпы элдер учкан самолет менен учуп кетти. Туура да, себеп сенин самолетуңду Европанын үстүнөн учурбайт. Учуп бара да албайт ал самолет. Андан коңгуроо кагып, кикирип агыла, мактанмагыла.
Ошондуктан мына Казактын президенти Кыргызстанга келет экен, келди кетти, эмне болду? Эмне келишимге кол койдуң да, эмне пайда таптың? Башка мамлекеттердин жетекчилери караңыздар. Өзбекстандыкы Казакстанга, Казакстандык Өзбекстанга, Тажикстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы Тажикстанга келгенде не деген келишимдерге кол коюлуп атат? А биздикилер жөн эле чай ичкени барып келип атпайбы? Өзү бир оомат кетерде ушундай болуп калат экен. Эсиңиздерде болсо 2005 жылы кышында Акаев жөнүндө ушундай сөз кеткенде, мага десе Арктикага барып пингвиндер менен учурашып келсин эми деп. Учурашпаган жери калбады, саякатка барбаган жери калбады дегенде, эми ошо пингвиндер калды дегендей. Ошол сыяктуу мына эл дагы, жогорку кеңеш дагы элдин акчасы менен учуп аткандан кийин сураш керек. Эмнеге баратасың? Эмне пайда табабыз биз кыргыздар? Эмне келишимге кол коесуң? Ким чакырды? Деген сыяктуу суроолорго жооп бериш керек. Анан самолет менен учуп атат деп эле кол чаба бербей. Кененирээк